10-март дүйшөмбү. Түштүк Корея Кыргызстанга $500 миллион кредит берет. Бул каражат негизги инфраструктуралык жана социалдык долбоорлорго багытталат. 2024-жылы Кыргызстанда салыктык эмес кирешелер 100 миллиард сомду түздү. 1-марттан тарта Ысык көлдө желим баштыктарды колдонууга тыюу салуу күчүнө кирди. Кыргызстандын мектептеринде сабак учурунда уюлдук телефон колдонууга тыюу салынды. Окуу бөлмөлөрү гаджеттерди сактоо үчүн атайын кутулар менен жабдылган. Алтынбек Бектуров Кызыл Кыя шаарынын мэри болуп дайындалды. 2024-жылы кыргыз алтындын кирешеси 17 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 36%га көп болду. 31-марттан тарта Чүй проспектисинин бир бөлүгү жарым жылга жабылып, автобустардын кыймылы өзгөрөт. Быйыл айдап себүү жер аянты 3000 гектар жерге көбөйтүү пландалууда. Бишкекте Орто Сай базарынын аймагында биринчи жолу кабаттуу унаа токтотуучу жай орнотулууда. Мындан тышкары 252 унаага эсептелген көп деңгээлдүү унаа токтотуучу жайдын курулушу кызуу жүрүүдө. Бишкекте 300 миңден ашык жасалма доллар менен чет элдик жаран кармалды. Бишкекте премиум класстагы 24 батир мамлекетке өткөрүлүп берилди. Министрлер кабинети башка өлкөлөрдө катталган автоунааларды алып кирүүгө тыюу салууну пландоодо. Долбоор коомдук талкууга жарыяланды. 11-март шейшемби. Ошто Беларусь лифттерин чогултуу пландалууда. Жабдуулардын биринчи партиясы жөнөтүүгө даяр. Мамлекеттик ипотекалык компания Сибирде жана Чикагодо жаңы филиалдарын ачууну пландоодо. Айыл чарба министрлиги ата мекендик ишкерлерге гүл өстүрүү менен алектенүүнү сунуштайт. Анткени жыл сайын өлкөгө 2 миллиондон ашык гүл алынып келинет. Кыргызстанда унаа кузовун алып кирүүгө жарым жылдык тыюу салынды. Бишкек шаарынан түндүк айланма жолуна баруучу Лебединовка ГЭС-5 унаа жолу реконструкцияланып 4 тилкелүү болот. Азыркы тапта бак дарактарды кыюу иштери башталды. 2025 январь-февраль айларында Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 205,5 миллиард сомду түздү. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу ИДП дээрлик 11%га өстү. Америкалык юрист Кыргызстанда жашырынып жүргөнү аныкталып, ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы боюнча АКШга экстрадицияланды. Кардиохирургия институтунда бейтаптарды кабыл алуу кайра жанданды. Американын Чикаго шаарында кыргызстандык үй бүлөнүн 3 мүчөсүн өлтүрүп кетишкен. Учурда тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат жана тергөөнүн купуялык принциби үчүн окуянын чоо жайы айтыла элек. Бишкекте зергер дүкөндөрү текшерилип, атайын мөөрү жок 82 килограмм алтын буюмдар алынды. Унааларынын каптал айнектерин караңгылатып алууну каалагандарга мамлекет тарабынан ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Тонировка үчүн 2 жылдын акчасын бир төлөсө, тонировкалоо мөөнөтү 3 жылга бекер узартылат. 12-март шаршемби. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын жаңы жетекчиси болуп Талант Султанов дайындалды. Осман Airlines эл аралык аба транспорту ассоциациясынын 2 тамгалуу кодуна ээ болду. Кыргызстан менен Кытай Бедел, Барскон, 3 турпан ак суу жолунун курулушун талкуулашты. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Манас эл аралык аэропортунда аны Садыр Жапаров тосуп алды. Шаар мэри Айбек Жунушалиев Борбор калаада Аларча дарыясынын нугун тазалоо, мыйзамсыз соодага каршы күрөшүү жана көрктөндүрүү маселелери боюнча рейд өткөрдү. Мэр соода жайларын иретке келтирүү үчүн муниципалдык инспекцияга 1 жума убакыт берди. Бишкекте Көкбөрү мелдешинде улакчы Мирлан Сраждинов жаракат алып ооруканага жетпей каза тапты. Тоң районундагы Южный пансионаты мамлекетке кайтарылды. Социалдык келишимдин суммасын 150 миң сомго жеткирүү пландалууда. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон Аларча жаратылыш паркында этно-маданий программа менен таанышышты. Ош шаарында күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды.
Салык кызматы көпчүлүк товарлардын электрондук накладнойлорун жоюп, аларды спирт ичимдиктери менен тамеки заттарына, ошондой эле күйүүчү майлоочу майларга гана калтырууну пландоодо. Сунуш буга чейин президенттик администрацияга жөнөтүлгөн. Акыркы чечимди 1 апрелге чейин кабыл алуу пландалууда. Бишкекте Нооруз майрамына карата даярдыктар башталды. 13 март бейшемби. Оштогу жер титирөөдөн жалпы 25 үй жана 12 мектеп жабыркады. Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин жана мамлекеттик кызматкерлеринин катышуусунда кеңейтилген жыйын өттү. Жыйынтыгында эки өлкөнүн ортосундагы тарыхый мамлекеттик чек ара жөнүндөгү келишимге кол коюлду. Кыргыз-Тажик чек арасында Лейлек районундагы Кайрагач жана Баткен районундагы Кызыл Бел чек ара көзөмөл өткөрүү бекеттери ачылды. Эмгек министрлиги белгилегендей, учурда чет өлкөлөрдө 600 миңдей кыргызстандык эмгектенип жүрөт. 2025 жылдын январь айында Кыргызстанга которуулардын жалпы көлөмү 215 миллион долларды түздү. Орто Сай айылындагы мыйзамсыз сатылган 870 миллион сомдук жер тилкеси мамлекеттин менчигине кайтарылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Эмомали Рахмонду кабыл алды. Жолугушуунун жыйынтыгында эки өлкөнүн ортосундагы өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмүн 500 миллион долларга чейин жогорулатуу боюнча макулдашылды. Кербен шаарынын борбордук стадиону 196 миллион сомго реконструкцияланат. Эмомали Рахмон Атабейи тарыхый мемориалдык комплексине барды. Шанхай кызматташтык жана жааматтык коопсуздук келишим уюмдары Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара келишимде уюмдардын аймагында тынчтыкты, коопсуздукту жана стабилдүүлүктү орнотуу ишине кошулган баалуу салым катары баалагандарын билдиришти. Нооруз майрамы быйыл жума күнгө туш келгендигине байланыштуу кыргызстандыктар келерки жумада 3 күн катары менен 21 марттан 23 мартка чейин эс алышат. 14 март жума. Жалал Абад шаарында узундугу 40 чакырым келген 4,5 миң гектар жерди суугаруу үчүн Кара Дарыя суугат каналы тазаланып жатат. Түндүк айланма жолду кеңейтүү үчүн 3700дөн ашуун бак дарак кыйылат. Достук айылынын эли үчүн турак жай комплексинин курулушу башталды. Россиянын Вега компаниясы санариптик өнүктүрүү министрлигинен 51 миллион сом компенсация талап кылууда. Алай районунун Кызыл Ой айылына жер көчкү түшүү коркунучу жаралгандыгына байланыштуу жергиликтүү тургундар эвакуацияланды. Расмий маалыматтарга ылайык, былтыр Кыргызстандын экономикасына келген түз чет элдик инвестициянын жалпы көлөмү 872 миллион доллардан ашты. Министрлер кабинети 12 жылдык билим берүүгө өтүү жаңы мамлекеттик стандартты бекитти. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчылыгы Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара келишимин колдой турганын билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда Бишкек-Душанбе жана Худжанд-Бишкек аба каттамдары жанданды. Манас аэропорту Душанбеден келген биринчи авиакаттамды кабыл алды. Садыр Жапаров Туркия элчисин дипмиссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Мэрия Ош базарын иретке келтирүүгө киришип баштады. Бишкекте абанын температурасын эске алуу менен жылуулук берүү системасын 17 мартта токтотот. 15 март ишемби. Мурдагы Аккула ат майданынын ордуна көп функционалдуу заманбап ири турак жай комплекси курулат. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Бишкектеги Royal Central Park комплексинин курулушуна мезгил кутучасы салынды. Гареев атындагы ботаникалык бакчада 10 чөө жок кылынды. Жапайы жаныбарларды атууга мергенчилер тартылды. Бишкек жана Ош шаарларында алгачкы жазгы ишембиликтер өттү. Борбор калаада 350 тоннадан ашык, ал эми Ошто 1000 тонна таштанды жыйналды. 17 мартта Бишкекте Чыңгыз Айтматов проспектисинин Масалиев проспектисинен Семетей көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылып, реконструкциялоо иштери башталат. Буга байланыштуу аталган тилкеде унаа кыймылы убактылуу токтотулат.
Кыргызстанда биринчи жолу Аталар күнү белгиленди. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды майрамы менен куттуктады.